Mogul жерге тургула бара. Шойдон көргөн айтасыз. Вот как, айдо. Бүгүн чатты. Ama урматтуу чоролор, урматтуу бүгүнкү Наразычылык акциясынын катышуучулары, бүгүн биз Фатима апабыздын укугу тебеленип жатканына байланыштуу Токмок шаардык сотунун астында наразычылык акциясын өткүзүп жатабыз. Бүгүнкү акция боюнча Токмок шаардык мэрге, Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына атайын маалымат берилген, макулдашылган. Бүгүн сот 1:30-да башталмак болчу. Мындан мурун, бир жума мурун, 24-чү болсо керек, бир жумага жылдырган. Бүгүн ошо процесс болмок. Ошондон улам, ошол өткөн процессте кандайдыр бир жактуу алып баратканына байланыштуу биз бүгүн наразычылык акциясына өткүзүп атабыз. Себеп дегенде, апаны биздин Токмок базарынын жанында соода кылган 4 жаран ошол өзүнүн контейнерине кирип сабап койгон. Анан тышкары колуна кулпу менен апаны башка уруп, башын жарган. Биздин Токмок шаардык ички иштер башкармалыгында бул нерсе баягы дыйкат иликтенбей, кандайдыр бир калпыс өтүп, бул жерде кулпу менен башка жаргандыгы эске алынбай, бүгүнкү күндө акыйкатты издеп апа жүрөт. Мына 3-мартта кыргыз чоролоруна келип кайрылган, ага чейин барбаган жери калбаптыр. Президентке чейин кайрылыптыр, өкмөткө чейин кайрылыптыр, жогорку сотко чейин кайрылыптыр. Мына бүгүн бизге кайрылып, биз келип, мына алыстык чечип бергиле деп бүгүн ушул жерде соттордон суранып келип отурабыз. Бизге кереги жок. Бизге тигил адамга тартсын, же апага тартыштын кереги жок. Бизге акыйкаттык керек, алыстык керек, адилеттүүлүк керек. Адилеттүү чечим чыгарып берип болду. Туурабы балдар? Мыйзам чегинде. Ким жооптуу болсо, ким ошо кылмыш кылган болсо, мыйзам чегинде жазасын тартсын. Туурабы? Туура. Анда эмесе ушул иш боюнча Фатима апанын өзүнө сөз берели, кичине кыстырма кылып айтып берсин. Соода кылабыз. Чындыгында булар аябай иштемдикилар. Мен жалгызмын. Ошо 40 контейнердин арасында дуңгандардын, анан булардын эле 15 контейнер буларга тийиштүү, жалгыз арасында кыргыздар мен. Дуңгандар чындыгында мени сыйлап турат. Акча жашамай кетип атат. Мен булардан акча сурап аткан жерим жок. Акча мен просто жазып берген момча расход болдум деп. Эми айланайын эл журтум. Могу жерден акыйкат чечилип берсин. Акыйкат чечилбесе болду. Мен закон боло турган болсо, булар эмне үчүн мени сабайт? Өзүмдөн нан таап жеп аткан местамдан. Барышпайбы, милиция деген бар. Андан мурда мени кызымды сабашты, мына баш оор болуп калды. Жыргал деген келинди сабады. Ушундай айтайын, буларды бир кандайдыр бир тормоздо болсо болбойт. Дагы бирөөнү өлтүрүп коюшу мүмкүн булар. Булар деген кимдер? Булар эми ушул уйгур улутундагы ушу менин жанымда кошуна кыздары, бир тууган инилери көп да эми булар. Анан көп булар. Контейнер бир 14-15 контейнерлери бар. Анан кийин булар дайыма сен эмне нарынан келдиң, сен эмне көлдөн тентип келдиң. Жалаң ушул да, как будто Токмокто ээлеп алгандай эле да. Ушуга таң каламын. Анан кой. Эртең менен барам, контейнер ачам да, кой келди. Кой келди. А мен түшүнчү эмесмин, бул кой келди. Аны сасык банюшка, мен мугалим мени сасык банюшка десе, анда бөлөктөрүбүз кимбиз? Сасык банюшка. Иши катарында көрбөйт да, эртеңде көп турат. Себеби дегенде бизде ошол жерде аренданын башчысы уйгурлар да. Анан чындыгында кыргыз аз элебиз, сүрүлүп калганбыз. 28 август как раз 2014-жыл эртең менен эрте. Ошондон бери бул коргоо органдары эч кандай жыйынтык чыгарган жок. Эч кандай жыйынтык чыгарган жок. Жакында 24-күндө процесс болду. Ошондо сизге кандай бир сунуштар болду алар тарабынан? Элдер сабады, урду, тепкиледи, муунтту, кулпу менен чатты, момчу ургулады. Даже жакшы дагы эметилбей калыптыр жана интернетке. Ошонун баарын төгүнгө чыгарган адамдар. Анан кийин
аларды укпайды, мен укпайды. Алар мына азыр акыйкат жок Үйге экенин акча сунуштадыбы өткөндө? Акча ой төлөп берелик деди. Канча акча Ким бул айтты аяк ошону? сурап Кимдер атат айтты? деп ошол тиги эмнелер. Ошо Айыптоочулар. айыпталып аткандар. Биз акчасын төлөп берелик, ишти жаап салыңызчы деп бердеңдешет да. Анда төлөп берсеңер анда 150 миң кесип берейин деди, ошентип сотчу. Ой, бул деньги выжимает. А кереги чыккан акчаны мага. Ана деньги выжимает. Сот эмне чечим кабыл алды? Эми сот деген эми эмтиде дагы. Эмтиде карайбыз. Эми себептен жылдырып койду. Момча документтериңиздин баарын толуктап келиңиз Эмне документ дегенде. Мен ар бир тамак алганыма дагы тиги жерден квитанцияларды чогултушум керек экен да. Акыйкат жок, эмне кереги бар? Апа, кечиресиз. Мына бул жерде азыр биздин Токмок шаардык мамлекеттик орган кызматкерлери атайын видео съемка кылып атат. Сиздин айтканыңыз боюнча мен ойлойм, булар бир калктык чечим кылып өздөрүнчө да бир иликтөө иштерин жүргүзөт болуш керек депчи. Себеп дегенде бул жерде кандайдыр бир арасында уюшкандык менен келип баягы эжени сабап аткандан кийин кандайдыр бир улуттар аралык жаңжалдын чыгарышына алар түрткү. Токмок шаарынын соту буну 1 жыл карап туруп, бул тергөө маалында көп нерсе кирбей калыптыр деп бул ишти ДОСКо жөнөттү. Булар ДОСКо жеткизбеш үчүн областка абжалып атышат ишти. Биздин үстүбүздө. Анан Кайсы прокуратура? Токмок шаардын прокуратурасы. Токмок шаардын прокуратурасы биздин үстүбүздөн областка абжалып атышат. Уйгурлардын айтып атканын карабайсыңар, Кыргыздын намысына тийипчи. Кыргыздар дейт, бүт барыңар акчага эле сатыласыңар дейт. Биз сотту да, прокуратураны, милицияны да сатып алабыз дейт. Бүгүн ошо маңдайына сот иши болмок. Бакашева Фатима апанын бүгүн белгисиз себептерден улам жылдырылды деп атат. Ошол боюнча сиз айтып Жок, белгисиз эмес, бул мына кызды соттун баштап кылып ага иниси да жол кызынан каза болду. Анан ошол эмеден ошол